Жакшырган жол, жеңилдеген турмуш. Ишкер айымдар элеттин сыймыга. Акылдуу мектеп, сапаттуу билим, таза суу, калк саламаттыгы. Айылдын атылуу эл мүдөөсүндө. Аймакты көздөй программасы бул ирет Ноокат районунун Төлөс айыл өкмөтүндө. Элеттин эптүү иштерин кийинки мүнөттөрдө баяндайбыз. Аймакты көздөй программасы бул ирет Ноокат районунун Төлөс айыл өкмөтүндө. Элеттин эптүү иштерин кийинки мүнөттөрдө баяндайбыз. Таза суу, инфраструктура, айылдын абалы биз менен бирге болуңуздар. Ош облусунун Ноокат районунун Төлөс айыл өкмөтү 1996 жылы түптөлгөн. Айыл аймактын курамына статуар 5 айыл кирет. Жайылма, Доодон, Айтамга, Толмон, Меркит, Муркут, Керейит, Шорон жана Кеңеш айылы. Аймак деңиз деңгээлинен 1000-1500 метр бийиктикте жайгашкан. 4063 кожолуктан туруп, 22586 ашуун калк жашайт. 10 мектеп, 6 бала бакча, 2 аймактык оорукана, 1 маданият үйү, 9 жаңы спорт айынча бар. Элеттиктер айыл чарба жана мал чарбасы менен күн кечирет. Айылдагы алгылыктуу иштердин катарында бул жол. Элдин демилгеси менен 2 миллион каражат топтолуп, жергиликтүү казынадан 4 миллион акча каражаты бөлүнүп, аралыгы 2 чакырымдан ашуун жолго асфальт төшөлгөн. Чаң ызгыган жол эми мынтип жаңыланып, элеттиктердин турмушун бир кыйла жеңилдетти. Демилге жашоочулар тарабынан көтөрүлүп, чет өлкөдө иштеген мекендештер дагы 1 миллион сом колдоо көрсөткөн. Жалпы узундугу 2 км 500 метр аралыкты түзгөн жол Баткен облусу менен бириктирет. Айылдын борбордуу көчөсү болгондуктан каттам үзүлбөйт. Кичи маршрут дагы бар. Биринчиден элге рахмат. Элибиз журтубуз бар экен, Россияда балдарыбыз бар экен. Шолор жөнөттү, пулду элдер топтоду, өкмөт топтоду, шу жолубузду 2,5 километрди 6 миллионго оңдоп алдык жолубуз. Кудайга шүгүр, машиналар бузулбайт, автобустар каттап турат. Аллага бесеп шүгүр. Азыр чаңыбайт, мурда чаңдады. Чаң, машиналар бузулуп калчу да, азыр жакшы жүрүп атат машиналар. Кудайга шүгүр. Шуга Аллага шексиз шүгүр, жолубуз оңолуп калды. Анан суубуз оңолуп калды. Таза суу жок эле. Суу гранттардан суу чыгып калды. Азыр мурун центрге ояк берген машинасы бар, машина менен алып келет эле. Машинасы жок, пияда барып алып келет. Азыр Кудайга шүгүр бир 150-200 метрде грант чыгып калды. Таза суулар. Жакшы, рахмат ошончо. Дагы да аймактыктарга шарт түзүү максатында айылдан чыккан жеке ишкер 2 км 300 метр аралыктагы таштак жолго асфальт төшөгөн. Жолдун жаңыланышына 10 миллион каражат которуп, бир аптанын ичинде сапаттуу асфальт жол пайда болду. Элеттиктер айыл чарба техниканы көп пайдалангандыктан жол начарлыгы кедергисин тийгизген. Төлөс айылынын кеңеш участкасына мында болуп жаркыраган чоң бир асфальт төшөлүп, көчө жакшы болуп калды. Элге жеңилдик, эми техникалар жакшы жүрүп атат, чаң жок. Эми өзүбүздүн Төлөс айылынан чыккан жекешкер кулундарыбыз Салей мырзанын эмеси менен ушул жол курулуп, тез күндө бүтүрүп, мынантип ишке берди. Элдин сүйүнгөнү чексиз. Ушундай жакшы иштерди кылып, элдин соолуна жараган жакшы жигиттерден болуп жүрө берсин. Ушул кеңеш элинин баарынын тилегени ушул жакшылык.
Аймакта таза суу тартуу жана эскилиги жеткен суу түтүктөрүн жаңылоо негизги аракет. Атап айтсак, жаңы суу кампалары оңдоп түзөөдөн өтүп 5 чакырым аралыктагы конуштардын 1700 кожолугу ичүүчү таза суу менен камсыздалган. Ар бир абинент үчүн айылдык кеңеш тарабынан атайын тариф бекитилип, жаңы ишкана өзүн каржылоосу жолго коюлууда. Айрыкча айылдагы кыз-келиндер жана жаш балдарга суу ташуу көйгөйү чечилип, ар бир 200 метр аралыкка 33 кудук орнотулган. Маңараса кыйын эди да. Менин балдарым, кыздарым турмушка чыгып кеткен, неберелерим бакалашкаларда велик менен ташышат эди. Мен өзүм чыга албайт элем, путум ооруйт. Анан суу чыгып аябай жакшы болду да, рахмат. Бизде таза суу жок эди. Биз центрден ташыйт эдик, скважина центрдеги. Анан былтыртан бери суу чыгып жакшы болду. Чыгабыз, эшигибиз тагыда суу агып атат. Каалагандай кылып алып, ичип иштетип атабыз. Бул сыяктуу суу камбадан кыштакта 8 бар, анын 3-өсү жараксыз. Бирок калктын 85%-на таза суу жеткен. 2500 тургунга тартылган суу камбасы 1 миллиондон ашуун сомго оңдоп түзөөдөн өткөн. Аракеттен улам калктуу конуштарга тынымсыз суу жетүүдө. Ел аралык фондтан келип жаңылашып берди, трансформатордан бери куруп, ушул скважинаны илгери вообще ел алыстан ташыйт эди, где-то 3 километрден, 5 километрден келишип ташыйт эди. Биз азыр өзүн-өзү каржылоо, таза суу өзүбүздү өзүбүз каржылайбыз. Ошон үчүн азыр фонд менен биргелешип 5 километр суу жеткиздик. Гайвали, Салива көчөлөрүгө. Ушул скважинадан азыр 1700 кожолук суу ичет. Чыкканы 10 литрге жетет да. Кубат ошону самайток берип атабыз да. Насос менен бергенибизде бул ылайкаланып, жакшы жетпей калганга байланыштуу кайра өзүбүз самайток кылып элге жеткизип атабыз. Элди каржылап атабыз таза суу менен. Ел дагы ыраазы ошого. Ошолорду ар бир кожолуктан 50 сомдон алып өзүн иштетип, ремонттоп, чыкпаган жерлерден 33 колонка койдук. 33 колонкадан азыр тынбай эле суу чыгып турат күнүгүндө эле. Ага Улай аймактын дагы бир айылында суу түтүктөрүн алмаштыруу кызуу жүрүп жаткан кезине туш болдук. Меркит айылына 2004-жылы суу тартылган. Ошол убактан бери түтүктөр тешилип, көңүл жылытарлык суу келген эмес. 200 000 сомго 2 чакырымга ылайык суу түтүктөр алынып, орнотуу ашар жол менен ишке ашууда. Учурда жумуш аягына чыгып, жаңы коюлган суу түтүктөрүн текшерүү жүрүүдө. Таза суу 351 түтүндү камтыйт. Таза суу алып келип атабыз азыр. Таза суу 2006-жылы курулган таза суудун турбалары жакшы коюлбагандыктан тешилип, жыртылып кеткендигине байланыштуу биз башкадан ушуларды ремонт кылып атабыз. Кайрадан ремонт кылып, ушул жергиликтүү өкмөт бюджеттен 200 000 акча берилди бизге. Анан элдик салым кол менен иште берүү, элдик салым болот. Бул турбаларды биз таштарын алып, яманын бөйрөгүнө коюп атабыз. Бөйрөк жагына. Себеби таш түшкөн болсо, астыдагы таштарды алып, жумшак турпак менен турбаны бекитип атабыз да, берги жанына коюп. Анан ошондо жүк түшкөн, таш түшкөн болсо да тешилбейт, жыртылбайт. Ошон үчүн биз ушул иштерди кылып атабыз. Ушул биздин Каракеш калктуу конусунун 2004-жылы таза суу тартылган, бирок ошондон бери бир дагы жакшы суу ичпедик да. Кээ бир жерлери бузулат, эме болот. Анан быйыл сантехникалык иштерди монтаждап, демонтаждоо иштериге эң негизги ушу бүткүл дүйнө трондун азык түлүк программасы гана түрткү болду.
Болбосо ушул мага чейин мурдай чач ишин оңдоп коймой кылганбыз, ошо ойдон турган. Ошо боюнча азыр биз бүгүнкү күндө 2 километр 500 метрге тартып атабыз. Буса жана айтып өткөн 1350 ашык калкты таза суу менен камтылабыз. Бир 1969 жылдан бери жеткинчектерге билим берип келе жаткан Нуркая Салиева атындагы мектеп республикалык бюджеттин эсебинен толук капиталдык ремонттон өтүүдө. 51 жылдан бери эскилиги жетип, окуучулар үчүн шарт жок. Бирок элеттеги билим уяды акылдуу мектеп толугу менен ишке кирип, окуучулардын билим сапаты жакшырган. Ар бир класска видео байкоо орнотулуп, сабак өтүү процесси көзөмөлдөнгөн. Мектеп алгачкылардан болуп бул долбоорду ишке ашырган. Андан кийин 2019-2020 окуу жылында айыл өкмөтү тарабынан 200 миң сом акча бөлүнүп, ага аудио жана видео байланыш турбо Nd2 MP коммуникациялык байланыш жеке жана жалпы түрдө автоматтык түрдө берилген звонокторду регламенттин негизинде жаңыртуу, радио узел жана видео каттоо атайын башкаруу коюлду. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул мектепке быйылкы окуу жылында эле 21 видео көзөмөл орнотулуп, ушул видео көзөмөл азыр иш жүзүндө ашууда. Андан кийин биз ошо Мерской эл аралык азык-түлүк программасы менен иштөөдөбүз. Былтыркы 2018-2019 окуу жылында 386.210 сомдук ошо Мерской уюму тарабынан ашкана эмеректерин тартып келдик. Ошол эле жылы айыл өкмөтүнөн бизге 200 миң сомдук айыл өкмөтүнөн ашканага жардамдар берди. Стол жана башка ашканага керектелүүчү эмеректер. Оңдоп түзөө иштерине 28 миллион сом бөлүнүп, чатырына чейин алмаштыруу планда бар. 524 орундуу мектепте 893 окуучу билим алууда. Ремонт иштери жай айында аяктап, жаңы окуу жылына жеткинчектерди күтөт. Каралбай калган айылдагы эски имарат жаштардын ордосуна айланат. Өспүрүмдөрдү сергек жашоого тарбиялоо үчүн жергиликтүү казынадан 1 миллион 500 миң бөлүнүп, жаңы спорт зал курулууда. 2 кабаттан турган спорт комплекске элеттиктер дагы каражат чогулткан. Эң негизги максат элеттик жаштардан өлкөнүн жана айылдын намысын көтөргөн мыкты спортчулар тарбияланып чыкса дейт. Навестер болгон, навеске илип кургагандан кийин биз дымкана дегенибиз ошон подвал болгон, ошо дым астыга киргизип, ошо дымдап, анан буну кичине ана болгондон кийин буну алып чыгып пресстеп, мындайча айтканда тай кылып, анан тапшырган өкмөткөчү. Анан колхоз таркагандан кийин ушул эл, ушул Төлөс айыл өкмөтүндөгү ушул Тортай эл ушул жер берилгенде ушул жерди бир жаштарга бир пайдасы тийсин деген максатта ушул спорт зал кылсак деген ниет кылышкан. Мына 2 жыл болуп калды ушул спорт зал башталганыга. Бул эми спорт залдын эң биринчи мына Төлөс айыл өкмөтүнүн бюджетиден былтыры 1 миллион каралган. Быйыл 500 миң каралып атат. Каралып бүттү, эми бюджеттен каралган. Быйыл эсепте иншалла бул болот жакында. Анан бул жер экинчи эле салым кошкондор бул жергиликтүү эл, Тортай эли. Бул жерде өтө салым кошуп, ушундай өздөрүнүн күчүндөн акчалай ушундай жардам кылып атат. Анан дагы айтып кетчү, мына Россияда иштеген азыр күндө мына жаштарыбыз эмгек кылып, ошо жерде иммигрант болуп иштеп, ошо жерде мусафир болуп жүрүп, ошолордун салымы чоңчу. Эми биздин максат бул спорт зал кылыштын максаты азыр күндө мына жаштарыбыз спортко кызыгып атат. Себеби биз максаты ушул, бул спорт залда биздин ушул азыр күндө мына спортко кызыккан жаштар көп. Чет мамлекеттерден көптөгөн мына сыйлыктарды алып келип атат, медалдарды алып келип атат. Бизден да ушул айылдан ушундай спортко чеберлер чыксын деген максатта ушул спорт зал куруп атабыз да.
Демилгелүү айымдар тобу ишкерликти түптөдү. Тажикан Жапарова атайын кыз келиндердин башын бириктирип, чакан тигүү цехин ачкан. Айылдагы буйртмага жараша кыздын себи жана түрлүү кийимдер тигилүүдө. Айымдар жөндөмдөрүнө жараша кызматтарды бөлүштүрүп алган. Технолог, дизайнер жана экспедитор дагы бар. Чоң айылдын буйртмасын алып, жумуш тынымсыз жүрүүдө. Үйдө олтурган бош айылдарды катарына кошуп, кичинекей болсо да киреше табат. Айылда өз бизнесин түптөгөн айымдар көп. Баары бири-бирин колдоп келет. Тигүү цехте 7 аял эмгектенет. Бул туаса таланты бар, эзелтен эле ушу чеберчиликти аткарган, элге кызмат кылып, ушу элдин баягы немесин аткарып жүргөн аял да. Ооба, ошол элдин муктаждыгын аткарган аял болгондугуна байланыштуу ушул үйдө эле кылайлык, айрыкча кышты күнүдө үйдө бизге ыңгайлуу деп туруп ушул жерден баштадык. Биринчи биз ушул ишти баштаганыбызда өзүбүз 7 аял 1000 сомдон акча чогултурдук. 1000 сомдон акча чогултурсак 7000 болот экен. Анан ошого материалдарды алып келип биринчи күз болуп калган эле ошо аялдарга кемзир мына кыска кемсел тигишти баштадык, пакталуу кылып. Ошонун анан ишибиз жүрүшүп кетти. Анан биз коркпостон барып энелер фондуна проект жаздык. Анан 30 000 акча алып туруп, анан машинка алдык, 2 машинка алып ошол ишти баштаганбыз. Биз ишти баштаганда дагы мынтип баштадык да. Элдин арасында эмне аябай керек болуп атат. Илгерде биз жаштык мезгилибизде сарафан деген кийчелек да. Кийинки мезгилде сарафан кийгендер жоголуп кетти да. Кегеле элде азыр көптөн бери жок нерсени баштайлык деп биз жакшынакай бир материал алып туруп сарафан тигүүнү баштадык да. Сарафан тигип биз элге реклама кылдык. Муну үчүн ар бирибиз бирден бөлүп алып ар кимин көрсөт. Бирден кийдик өзүбүз. Камзирди дагы кийдик. Кийип ошол барган жерибизде реклама кылып, элдер өзү келип, өзү тиктирип, заказ берип, ошо ишибиз өнүгүп кетти. Андан кийин эле бизде баягы окуучуларга форма требовать этип калды. Ошол мезгилде анан окуучуларга форма тиктик. Ушундай кылып ушул иш жүрүп келет. Бул жерде куракчы кыздарыбыз бар, кыздарга сеп жасайт. Анан бул Абдырайма Махабат кызыбыз, бул дизайнер, технолог катары бардыгыбызды ушул тейлейт. А мен экспедитор катары муктаж болгон материалдарды ташып ушинтип алып келип, ишибиз жүрүшүп жүрөт. Азырга чейин деле иштеп атабыз ушул жерде. Бул эми аялдарды бир кандайдыр бир турмуш тиричилигинде үйдө бекер отурбастаныга бир нерсе менен алек болушка умтулуп, элдин баягы муктаждыгын каржылап турганга деген максатта ушул нерселерди уюштурганбыз. Дал ушул ишкер айымдардын катарын улаган Райхан Жусупова, айылдагы лакабаты Гүлеже. Үйүнүн короосунда дагы роза гүлдөрүн Бишкек шаарына чейин сатыкка чыгарат. Талаада 1 гектарга жакын жерге гүлдүн түрүн эккен. Быйылкы кырдаал ишкер айымга чоң кедергисин тийгизди. Гүл үзүлбөй талаада калды. Кандай кырдаал болсо да кирешелүү бизнесин токтотпойт. Абал жакшырып, кардарлары буйрутманы бере баштаган кези. Жылда ошо жаңы сорттордон алып кеп турам. Азыр бу жерде бул президентский сорт. Бул эң ходовой сорттордон ушу. Анан чекеде пуштулар бар. Олар Сенсалабин деген сорт. Олардан жакшы ходовой. Анан ак сорттор бар, молочный сорттор бар, оранжевый бар. Эми кардарлар основном мына ошо президентский кызыл ходовой. Көпчүлүк ушуну алат. Айыл жергесинде кыйын, бул иштеш керек. Бала чака дегенде огородуман толо гүл. Анан быйыл көбөйтүрөйүн деп мурда жылы ушу үлүш жерге эктим. Эгип быйыл дагы акыр сорттордон алып келип эгип койдум. Олар зор элек. Гүл таласын түптөгөнгө 3 жылга жакындап калды. Бардык кыйынчылыктарын өзү аткарат. Кыйыштырганда гана Өзбекстандан атайын адистерди чакырат. Гүл сатуу мезгили май айынан ноябрга чейин. Кышкысын дагы гүл өстүрүү үчүн үйүндөгү короого күнөскана куруу планында бар. Азыр пландарым дагы көбөйтүрөйүн деп атам, көбөйтүрүп, эми огородумда бар, огороддогуну теплица кылайын деп атам. Чтоб круглый год киреше болуш үчүнчү. Азыр эми меники только жазда да, майдан ноябрга чейин болуп калып атпайбы? Кышта бекер калам. Ошого огородумдагы теплица кылып, жаап карайын деп атам. Суроо кыштайам көп болот экен да. Кыштайам алып кел, теплица кыл деп көп мындай гүл алып кел, кыштайам деп мени коюшпойт да.
Майылда мен азыр аракет бар, кышта гүл чыгарганы. Ошо теплиц саклайын деп атам. Жылдан жылга айыл кеңейип, жаңы конуштар курулууда. Инфратүзүмдү жакшыртуу жана элиттиктердин жашоо турмушун жеңилдетүүгө аймактарды өнүктүрүү программасынын таасири күч. Айылда эл чарба тармагы жакшы өнүгүүдө. Айдоо аянттары кеңейип, 14573 гектарды түзөт. Фермердик жана дыйкан чарбасы түзүлгөн. Буудай, пахта, мөмө жемиш экспортко чыгарылып турат. Биздин жаштарыбыздын муну баса белгилей кетишим керек. Айрыкча мына сырткы мамлекеттерде жүргөн мигрант балдарыбыз өздөрүнчө Салива биримдиги деген чоң фонд түзүшкөн, Адилет министрлигинен өткөрүп, официалдык фонд болуп, ушулар демилгелеп, көчөлөрдү жарыктандыруу, ички жолдорду оңдоо, кыйналган аярлуу калктын аярлуу катмарларына жардам берүү багыттарында иш алып барып жатышат. Дагы калкка жакшы шарттар түзүү максатында биз көп жылдардан бери ушул калкты турак жай менен камсыз кылуу багытында өтө кыйналып келип аттык элек. Быйыл 2019 жылы 92 гектар жерди трансформациялап калктуу конушка. Азыр ошол жерди элге таркатып берүү алдында турабыз. Комиссия түзүлүп, бүгүнкү күндө тизмелер дагы кайрадан такталып атат. Кудай буйрса, аны дагы беребиз. Ал эми санариптештирүү багытында айыл өкмөтү менен Нокат райондук Кыргыз Телекомдун Нокат райондук бөлүмү менен 1 миллион 300 миң сомдук келишим түзүлүп, бүгүнкү күндө жибек оптика линиясы киргизилди. Азыркы күндө биз айыл өкмөтүбүздө иштеп атат. Андан тышкары бардык ушул 8 айылга интернет тутумдарын киргизүү боюнча бүт түйүнчөлөр белгиленген. Бул иш дагы буюрса 2-3 айдын ичинде акырына чыгат деген үмүттө турабыз. Аймактын өнүгүүсүнө багытталган аймакты көздөй программасынын кийинки чыгарылышы сиздин айылыңызда болот.